Эгерде сиз ден соолугуңузду жакшылоого катуу киришкен болсоңуз, сиз үчүн дагы бир абдан пайдалуу болгон кеңеш. Экинчиден деп айтып жүрөбүз, картошканы абдан жагымдуу, тоюмдуу азык, ар бир тамагыбыздын көркүн ачат. Ошону менен бирге эле зыян жактары дагы жок эмес. Аны куурганда калориясы көбөйүп кеткендиктен семирүүгө алып барат. Андан сырткары ич катууга алып барат. Ошондуктан аны жебей коюш мүмкүн эмес, чектесек жакшы болот. Бирок аны өзгөчө даярдоо аркылуу ден соолукка өтө көп пайда алып келе турган түрүн азыр айтып бермекчимин. 1 килограммдай картошканы жакшылап жууп, бирок кабыгын арчыбайбыз. Кабыгы боюнча кайнатабыз. Кайнап баштагандан тарта жарым саат кайнатып туруп, ичиндеги картошкаларды алып коебуз, же болбосо сууну биринчи бир айнек идишке куюп алабыз. Даяр ошол суюктукту марлиден өткөрүп, жумасына 2-3 жолу ичип турабыз. Мунун пайдаларын айтып өтө турган болсом, биринчиден күнүмдүк керектөөбүздүн, калийдин керектөөбүздүн 70%-ын камсыздап берет. Негизи көпчүлүгүбүзгө эле калий жетишпейт. Демек, бул биз үчүн абдан пайдалуу. Жүрөккө пайда болот. Анын курамында витамин А бар, С бар. Демек, көздүн көрүүсүнө дагы пайдасы зор. Андан сырткары арыктай албай жүргөн адамдарга дагы бул абдан пайдалуу. Аныктап изилденген далилдерге ылайык 50 килограммга чейин ушул аркылуу арык салмагын таштагандар белгилүү. Андыктан ушул картошканын суусун даярдап ичиңиздер. Аны даярдоонун дагы башка бир түрү бар. Аны дагы айтып коеюн. Ошол эле 1 килограмм картошкага 3-4 дана сабизди дагы кошосуз. Анча-мынча чөптөн салып койсоңуз болот, каалаган өзүңүзгө жаккан. Бирок айтышты эстен чыгарыпмын. Картошканы өзүң кайнатсаңыз деле, ушул сабиз чөптөрдү кошуп кайнатсаңыз деле, ага туз кошпойсуз кайнатканда, эч кандай, аягына чейин. Ошол туз кошулбаган сууну гана ичесиз. Бир даярдап алган суюктугуңуз бир жумага жетет. Ошондуктан өзүңүз үчүн, жакындарыңыз үчүн буну албетте жасап көрүңүз. Дагы айтууну унутупмун. Ал даярдалган суюктук терибиздин абалын дагы жакшыртат. Аны ичсек дагы, сүртсөк дагы ошол суюктукту сүртпөйбүз, болгону жуабыз эртең менен ошол ашып калган суюктуктан. Көзүбүздүн астында көгөрүп калган болсо, ага дагы ошонун жоголтушуна дагы жардам берет. Албетте ушул нерсени дагы аткарыңыз.